Күндүн маанилүү делген окуялары 11 каналынын түз эфиринде эмесе дүйнө жана Кыргызстандагы акыркы кабарлардан учкай. Израилдин аба күчтөрүнө таандык аскер учактары Сирия аймагына сокку ургандан кийин зениттик ракеталардын аткылоосуна кабылды. Израилдин аскер жетекчилери бир дагы учак жабыр тарткан жок деп билдирди. АКШнын президенти Трамптын айланасындагы чыккан ызы чуулар президенттик шайлоо өнөктүгү учурунда телефонду тыңшалаган дегени айыбы токтой элек. Чын эле Обаманын администрациясы иликтөө жүргүзүү ыйгарым укугунан аша чаап кеткенби? Аңчылыкка тыюу салууну колдобой койгон депутаттардын чечим мергенчилер кубатташууда. Алар керек болсо жеке мергенчилердин да жоопкерчилигин күчөтпөш керек дешет. Аты жөнүм Айзик Атамбекова. Кутман кечиңиздер менен. Кыргызстандагы мергенчилик менен алектенгендер жеке аңчылык кылгандарга да мораторий киргизүүгө болбойт деген пикирде. Мындай ойлорун алар бүгүнкү өткөн маалымат жыйында билдиришти. Өлкө аймагында сейрек кездешүүчү жаныбарларга аңчылык кылгандарга каршы күрөштү күчөтүү максатында 2030-жылга чейин тыюу салуунун демилгеленген депутаттардын сунушун колдоого алынбай калган. Добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча 52 депутат макул, 56 эл өкүлү каршы добуш беришкен эле. Биз муну бизге ушу мораторийге каршы болгон депутаттарды аябай рахматыбызды айтабыз. Ошолорго алар ушундай түшүнүү менен кабыл алышты да биздин немени көйгөйдү чечиш үчүн. Расмий документтерге таянсак, чет элдик аңчыларга жапайы жаныбарлардын аттыруудан былтыр 52 миллион сом түшүптүр. Анын 13 миллиону жергиликтүү бюджетке, аңчылык департаментте 18 миллион жана аңчылыкты пайдалануучу чарбаларга 20 миллион сом түшкөн. Ошол эле учурда бул каражаттар туура бөлүштүрүлөт дегенде да чоң суроо бар. Бул чарбалар жапайы жаныбарларга чындап эле кам көрүп жатканына ишенүү кыйын деген демилге көтөргөн депутаттар. Коңшу мамлекеттердеги кабарларга да токтолсок, Түркмөнстан Борбор Азияда кызыксыз өлкө катары эсептелет. Мындай маалыматты инвестициялык карталарды түзгөн эл аралык уюм жазып чыкты. Бул арада түркмөн бийлиги чет өлкөлөрдө жашаган жарандарды туурасында маалымат чогултууда. Бир эле чет мамлекеттерде окуп билим алган студенттер гана эмес, алардын үй-бүлө мүчөлөрү ким экендиктери тууралуу да маалыматтар чогултулат. Айтор Ашхабад бийлигинин мындай аракети эмнеге байланыштуу экенин кесиптешим Айгерим Жаныкулдан сурасак. Айгерим, сөз сизде. Рахмат, Назик. Биринчи эле учурда чет өлкөдө жашаган түркмөн жарандары кандай кызматты аткарышат, кайсыл жерде жашашат, алардын туугандары кандай эмне иштермен менен алектенет, ошолордун баардыгын полиция маалымат топтоп жатыптыр. Ал жактагы жергиликтүү басылмалардын берген маалыматтарына караганда, Ашхабадтагы ошол жашаган айрым бир жарандар интервью беришип, анда мисалга алсак 52 жаштагы аял ошол чет өлкөдө билим алган өзүнүн уулунун паспортун полиция сурагандыгын жана анын сүрөтүн, туруктуу жашаган жери туурасында маалыматтар сураган экен. Мындан тышкары бир эле ошол Түркмөнстандык чет өлкөдө билим алган студенттер эле эмес, бир канча жылдан бери башка мамлекеттерде жашаган жарандар ошол жакта ошол бир гана Түркмөнстандын эмес, чет мамлекетинде жарандыгын алган бирок улуттуу түркмөн болгон жарандардын туурасында дагы маалыматтар топтолуп жатыптыр. Ошондой эле учурда маалыматтарга караганда буга чейин полиция кызматы бул маалыматтар топтоо боюнча бийлик 2 жумада убакыт берген экен. Ошол эле учурда Ашхабад, ошол эле башка дагы айыл аймактарында, райондордо жолдо кетип бара жаткан жарандар токтотулуп дагы документтерди текшерүү күч алгандыгы туурасында маалыматтар жазышууда. Айгерим, мына ушундай түркмөн бийлигинин аракети эмнеге байланыштуу экени туурасында маалыматтар барбы? Ошол эле басылмаларга карата кайрадан шилтеме берем. Андагы маалыматтарга караганда азырынча мындай аракеттер эмнеге байланыштуу экен деген бийлик комментарий берген эмес. Анонимдүү түрдө бирок ушундай бул аракеттер туурасында маалымат берген айрым бир жарандардын маалыматына караганда, бул Азияда 2017 деген аталыштагы оюндардын алдында ушундай коопсуздук үчүн чаралар көрүлүп жатышы мүмкүн деген болгоолоо болуп жатат. Эске салсак, жогоруда мен айткан оюн иш-чара ушул Түркмөнстандын борборунда 2017 жылдын сентябрь айында күз айларына белгиленген болчу. Биз билебиз, бул чөлкөмдөгү жабык мамлекет болгон Түркмөнстан эл аралык уюмдардын рейтингинде төмөнкү орундарда ээлеп келет. Бирок жакында эле Түркмөн башы араб өлкөлөрүнө барып бир катар жолугушууларды өткөрдү. Адистер бул өлкөнүн ички экономикасына карата кандай прогноздорду беришүүдө?
ооба, жогоруда сиздин сөзүңүзгө кошумчалай кетейин. Түркмөн башы ошол Катар мамлекетиндеги ошол эле шейхтер менен жолуккан маалында көбүнчөсү жана экономикага инвестиция салуу жаатында маселелерди көтөргөн. Мисалга алсак, газ түтүкчөлөрүнө болгон ушул долбоолорго каржылоо сунуштарын берген, бирок биз айткан элек буга чейинки чыгарылыштарыбызда ал жактагы ошол Катар мамлекетинин премьер-министри дагы бул Түркмөнстанга инвестиция салуу боюнча дагы бир катар маселелерди дагы жакын арада чечилип кетпесин жана бул боюнча макулдашуулар, сүйлөшүүлөр тыкыр жүргүзүлүшү керек деген оюн айтып жооп берген. Мындан тышкары Дүйнөлүк өнүгүү банкы дагы 10 жылдык жанагындай тыныгуудан кийин тактап айтканда Түркмөнстанга 10 жылдын ичинде бир дагы инвестиция салынган эмес экен ушул чет өлкөлүк банктар аркылуу. Ошондон кийин президент өзү келип бул банктын жакын арада кайрадан Түркмөн башы менен, Түркмөн бийлиги менен бул жаатта дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп баштады. Ошол эле учурда туура айтасыз, бир катар эл аралык уюмдардын рейтингинде дагы дайыма Түркмөнстан багы соңку орундарда ээлеп келет. Бул көбүнчөсү андай рейтингдер экономикалык туруктуулук, ошол эле саясий, социалдык, элдин абалы жана башка пункттар боюнча дагы түзүлөт. Ошондуктан экономикалык адистердин айтымында Ашхабад багы башка коңшуларына байланыштуу салыштыра келгенде багы жабык өлкө болгондуктан бул жаатта маалымат да аз, ошол эле элдин бул жаатта ошо социалдык абалы, экономикалык туруктуулугу, ошол эле бийликтин ачык айкындуулук эместиги туурасында маалыматтар да ушундай рейтингге кедергисин же таасирин тийгизет деген пикирди карманышат. Рахмат сизге, Айгерим Жаныкул. Түркмөнстанда болгон соңку кабарлар бийликтин жарандардан, алардын туугандарынан тарта маалымат чогултуусунун себептери туурасында айтып берди. Дүйнө кабарларына келсек, Израилдин аба күчтөрүнө таандык аскер учактары Сирия аймагына сокку ургандан кийин зениттик ракеталардын аткылоосуна кабылды. Израилдик аскер жетекчилери бир дагы учак жабыр тарткан жок деп билдирди. Бирок Сириянын армиясы бир аскер учагын атып түшүргөнүн айтууда. Израиль армиясынын өкүлдөрүнүн айтымында, жума күнгө огон түнү Сирия аймагындагы бир нече бутага аскер учактары чабуул жасады. Аларга каршы ракета атылган учурда аскер учактары Израилдин аба мейкиндигине кирип кеткен. Ракеталардын бири Израилдик абадан коргонуу системасы тарабынан жок кылган. Калгандары бутасына тийген жок, бир дагы учак жабыр тарткан жок деп айтылат Израиль армиясынын билдирүүсүндө. Ошол эле учурда Сириялык армия кабарлагандай, коргонуу системасынан атылган ракета 2 учакка тийген. Алардын бири жерге кулаган деп ырастайт Дамаск. Аскер учактардын саны 4 болгону айтылды. Иорданиянын башкы жээктериндеги Израилдик коңуштарда ракеталык аткылоо болгон учурда сиреналар жаңырган. Калган ракеталардын түшкөн жери белгисиз. Израиль тарап жайкын тургундарга эч кандай коркунуч жаралган жок деп айтты. Эми Америкага байланыштуу соңку кабарлар. АКШнын президенти болуп шайланган Дональд Трамптын иши башталгандан бери эле ак үй ар түрдүү жаңжалдарга аралашып келе жатат. Ушул жумада эле кезектеги чыр чыгып Трамп далилдери жок болсо да Барак Обаманын администрациясы анын ар бир кадамын аңдып жатат деп айыптап чыкты. Кандайдыр бир далилдүү фактылар жок болгонуна карабай, Конгрессте муну изилдөө боюнча комиссия да түзүлгөн. Бирок кечээ эле ал арызданган сөздөргө байланышкан жаңы нерселер пайда болду. Эмесе буга чейинки Америка президенттерине окшогон бөтөнчө жүрүм турум менен айырмаланган Дональд Трампка байланышкан соңку жаңылыктарды каналдын баяндамачысы Мамасадык Багышев менен сүйлөшкөнү турабыз. Мамасадык, биз башка дүйнөлүк прессалар сыяктуу эле Трамптын тегерегинде кандай жаңылыктар болуп жатканына көз салып келебиз. Керек болсо анын айланасындагы да жаңылыктар биринин артынан бири болгондуктан жетишпей калабыз деп десем да болот. Ошентсе да Обаманын дарегине айтылып жаткан айыптоолорго токтолосузбу? Эмнелер белгилүү болду? Туура белгилеп кеттиңиз, Назик. Чындыгында эле Трамп администрациясы өз ишин баштагандан бери эле булардын төгөрөгүндө бир катар чуулгандуу окуялар болуп келатат. Скандалдар деги эле көп. Алардын бири катары, эгер эсиңиздерге салып кетчү болсок, баары скандалдардын башталышы бул Трамптын кадр маселесини чечүү боюнча кабыл алган өзүнүн чечимдерге байланыштуу болгон. Алардын бири эле бири катары Майкл Флинн, бул Трамптын улуттук коопсуздук маселелери боюнча башкы кеңешчиси болчу. Генерал Майкл Флинн
отставкасы бул көп резонанстуу окуя болуп Америка коомчулугунда эсте калды болуш керек. Анын төгөрөгүндө аябай көп спекуляциялар жүрүп атты. Мисалга айтып кетчү болсок, эмне үчүн 26 күн гана бул орунду ээлеп туруп Флинн отставкага кетип атат деген маселени Америка коомчулугу жана журналисттик коомчулук анын орус дипломаттары менен болгон тыгыз байланышы кийинчерээк бул маселе албетте биз билгендей ЦРУ жана башка тиешелүү Американын органдары тарабынан аныкталган болчу. Ошого байланыштуу бул киши отставкага кетүүгө аргасыз болду эле. Андан кийин азыркы учурда болуп аткан скандалдын башталышы бул президент Трамптын өзүнүн дем алыш күнүндө түштүк ак үйү деп аталып калган Мар-а-Лаго, Флорида штатындагы өзүнүн резиденциясынан башталды десек болот. Ал 4 мартта коомчулукка билдирген Твиттер аркылуу билдирген катында мурдакы президент Барак Обама жөнүндө айтылган сөздөрү болду. Мен цитата кылып айтып кетсем болот. Ал Твиттеринде Трамп Обама жөнүндөгү сөзүндө мындай деп белгилеген: мен бүгүн билдим, президент Обама телефондук сүйлөшүүлөргө көзөмөл салып турганын, ушул жеңишиме чейинки деп айтыптыр. Цитатанын бүтүшү ушундай экен. Андан соң бир катар твиттерлер аркылуу айтылган сөздөрү болду. Обаманын жеке инсандык баалуулуктарына да шек келтирген бир катар ойлор айтылып кеткен болчу. Бирок бул деген Америка коомчулугуна өтө көп дүрбөлөң салып кетти. Андан соң эле Конгрессте дагы атайын комиссия түзүлдү бул маселени изилдөө боюнча. Анткени жөнөкөй жарандын билдирүүсү болбой, бул президент айтып аткан соң, балким мунун артында бул маселени тастыктаган фактылар болушу мүмкүн деп, буга бир катар мамлекеттик органдар дагы азыр өз иштерин улантып атат. Айтып кетчү нерсе, биз билебиз, Майк Спайсер бул президенттин басма сөз катчысы жана анын жакын кеңешчилеринин бири Кален Конвей дагы прессага ар кандай тастыкталбаган маалыматтарды берип болушунча азыр президент Трамптын тарабын алып болушуп аткан чагы, бирок ошентсе дагы бул маселенин төгөрөгүндө аябай көп жаңы детальдар пайда болду. Айта кетсек, мына кечээ эле күнү CNN сайтында биринчи жолу публикация болгон бул маалымат карата Трамп эми Обама менин телефондук сүйлөшүүлөрүмө көз салган жана аларды атайын буйртма берген деген маалыматын четке каккан жок. Болгону ага байланыштуу деп британиялык атайын кызматтардын өкүлдөрүн, разведка өкүлдөрүн да атап кетти. Бул боюнча бүгүн эле Британиянын атайын кызматтарынын билдирүүсү чыкты коомчулукка. Алар буга эч кандай тиешебиз жок деген маалыматты айтып кетти. Болмосо соңку окуяларды карап отуруп, Трамптын администрациясынын ичинде сыртында да чоң көйгөйлөр бар болгонсу берет. Балким кеп анын айланасындагы адамдарга байланыштуу эмеспи, себеби бул да маанилүү нерсе деп ойлойм. Так ушул кадрлардын артынан да проблемалар чыкты көрүнөт. Алсак ошол эле Ак үйдөн кайсы бир маалымат чыгып кетип, ал чырга айланып жатып калат. Ооба, чындыгында эле Трамптын администрациясынын ишке кирүүнөн баштап эле бир топ мындай орусча айтканда утечка деп айтабыз, ошол администрациянын ичиндеги кадрлар аркылуу чыгып келген бир топ маалыматтар Трамп администрациясынын ишине аябай тоскоолдуктарды жаратып атат. Анткени прессанын бардык көңүлдөрү ушул проблемалардын төгөрөгүндө болуп калды окшойт. Айта кетсек, акыркы ушундай утечка деп коебуз. Бул Трамптын аябай көптөн бери пресса самап келе жаткан, талап жата калса талап да кылып келе жаткан, анын оппоненттери талап кылып келе жаткан салык декларация формасы жарыкка чыкты. Бул MSNBC каналынын
каналынын журналисттерге анонимдүү жашыруун булактар аркылуу ушундай бир маалымат келген экен. Бул документ эки эле беттен турган жалпы сандарды көрсөткөн ушундай бир документ болуп чыкты. Анын чындыгын тактоо үчүн дагы азыр бир топ экспертиза иштери жүрүп атат, бирок анын эч кандай бир маалыматтык балуулугу азырынча жок деп атат. Убакыт аны өзү тастыктайт деп ойлойбуз. Айсек. Рахмат айтам. 11 каналынын баяндамачысы Мамасадык Багышев соңку Америка ак үйүндөгү жаңжалдар, президент Дональд Трамптын айланасындагы чырдуу окуялар тууралуу кеп салды. Биз берүүбүздү улантабыз, кийинки өмүнөттүн мазмунуна назар салабыз. Майлы суу шаарында 1 метрге чейин жер кыртышы сүрүлдү. Эмне үчүн уран калдыктарын зыянсыздандырууга кеткен каражаттардан жыйынтык чыкпай жатат. Ботаникалык бактагы гүл өстүргөн жай оңдоого муктаж кызматкерлердин айлык акысы 6000 сом. Алар колдоо көрсөтүүгө жардам сурашат. Британ ханзадасындагы бир таланты Елизавета II небересинин чет өлкөдө эс алып жүргөн жеринде бийлегени интернетке талкуу жаратты. Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары талкуулаган маселелерден муниципалдык лифттердин дебитордук карызы 3,5 миллион сомдон ашат. Бул туурасында Бишкек горлифт ишканасы билдирди. 2016 жылы ишканага баш аягы жарандардан 90дон ашык карыз түшкөн. Өткөн жылы муниципалдык ишкана 28 миллион сом жыйнаган. Мунун 25 миллион сом катардагы жарандардан түшкөн акча болуп эсептелет. Башка кабарлардан 15 мартта Майлы суу шаарынын Сарыбей аймагында көчөдөгү колоттун баш жагынан болжол менен 1 миллион 750 миң метр куб жер сүрүлүп 1 метрге чейин ылдыйлаган. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалымат боюнча көчөнүн батыш тарабында жайгашкан 8 турак үйгө кооптуу абал жаралган. Ошондой эле Сарыбей аймактык башкармалыгынын Көпүрө башы тилкесинен Горький көчөсүндөгү номер 34, 40-45 турак үйлөргө жер көчкүсү сүрүлүп түшүү коркунучу пайда болгондугу маалымдалды. Өкөм билдиргендей, Горький көчөсүндөгү кооптуу жерде жашаган үй бүлөлөрдү коопсуз жерге токтоосуз көчүрүп чыгаруу жана Восточный көчөсүндөгү 6 үй бүлөнү көзөмөлгө коюу зарылдыгы боюнча жергиликтүү шаардык мэрияга эскертме берилди. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин алдындагы мониторинг жүргүзүү департаментинин директору Анаркул Айталиев менен бул теманы улантабыз. Кутман кечиңиз менен Анаркул мырза. Мына Майлы суу боюнча маалыматты уккан соң ал жакта абал оорлоп кетиши мүмкүн экени айтылууда. Мындай кооптуу жер Жалал Абад боюнча бирөө элеби же башка дагы ушул өңдүү аймактар барбы? Эгерде Майлы суу шаарынан баштай турган болсок, азыр өзүңүз айтып кеткендей эле бул Майлы суу шаарында 220дан ашык жер көчкү зоналары бар. Ошолордун бүгүнкү күндө март айында гана 4-өйсү гана мындай бир активдешип отурат. Ал эми калгандарынын баардыгы быйыл өтө мындай бир кооптуу акыбалда болуп атат. Мындай жерлер Кыргызстан аймагында өтө көп. Санын айта турган болсок 4532 жер көчкү зоналары бар. Ошолордун ичинен 1072си бул 286 эл жашаган конуштарга өздөрүнүн коркунучун келтирип турат. Анан Жалал Абад областында, Ош областында, Баткен областында айрыкча ушул жер көчкүлөрдүн түштүк жакта 99% жайгашкан. Эми кайра эле Майлы сууга келсек, кандай дейсиз бул жаатта маселени билген адам катары ал жакта көмүлгөн уран калдыктарын зыянсыздандырууга кандай аракет көрүлүүдө? Бирден мындай бир айтып кетейин, ошол жанагы айткан 220 жер көчкү зоналарынын баардыгы эле бул уран калдыктарын сактаган жайларга тикеден тик өзүнүн коркунучтарын алып келбейт. Ошол жердеги кээ бир гана кой таш, анан тектоник жер көчкүлөрү зыянын келтирет. Майлы суу шаарында баардыгы болуп 23 уран калдыктары сакталган хвостохранилище деп коебуз, ошолор жайгашкан. 13 кен калдыктары горный отвал деп коебуз, ушул объекттер жайгашкан. Бул эми өзүңүздөргө маалым Советтер Союзунун убагында уранды иштетип чыгарууда пайда болгон калдыктар. Буларды калыбына келтирүү иштери тынбастан жүргүзүлүп келет. Мына өзүбүздүн көз карандыкты алгандан баштап деле бир топ баягы мамлекеттин каражатынын эсебинен да иштер жүргүзүлүп келатат. Дайыма көзөмөлдөө мамлекеттин ошол жердеги радиациялык акыбалды, ошол объектилердин кандайдыр бир айлана чөйрөгө тийгизген таасирлерин
изилдеген лабораториялар бар Майлы суудун өзүндө дагы. Ал эми биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинде атайын агенттик бар. Ошол агенттиктин карамагында жылда авариялык калыбына келтирүү иштерин жүргүзөт дагы. Мына сан менен айта турган болсок, былтыр эле 20 миллион сомдук акча каражат жумшалып, ошол жердеги бул калдык сактоочу жайлардын арыктарын, каналдарын жана тоо этектеринен түшүп келген сууларды тосуп алып, таза түрүндө, значит, дарыяга агыза турган каналдарды тазалоо, ал эми ошонун калдык сактоочу жайлардын бетиндеги мындай бир радиация чыгып кетпеш үчүн защитный слой деп коюп атпайбызбы, ошолорду калыбына келтирүү иштерин жүргүзүүгө жумшалды. Ал эми бул мындай бир капиталдык түрдө курган калдыктарын коркунучсуз акыбалда кармап туруш үчүн өтө көп каражат талап кылынгандыктан эл аралык уюмдар менен чогуу бүгүнкү күндө программалар бар. Атап айтсам, бул баягы Евразестин алкагындагы мамлекеттер аралык чоң программа. Бунун ошол Кыргызстандагы болгон уран жана радиациялык объектилерге, Миңкуш, Кажысай деген объектилерге карала турган каражаттар да бар. Эми Евробиримдиги менен бул Майлы сууда дагы мындай атайын 3 миллион евролук проект келатат. Ошол дагы. Ушул жөнүндө да сурайын деп атам да. Ушу биздин билишибизче Майлы суудагы жайлардын абалын иликтөөгө Европа биримдиги сиз айтып кеткендей берген убагында акча бөлүнгөн экен. Ошол акчанын кайтарымы барбы? Эмнеге жок болуп жатат ал иштер? Же түшө элекпи ал акча? Ушул сурооңуз өтө жакшы. Бул уран калдыктары жана эле башка Советтер Союзунан калган калдык сактоочу жайларга бөлүнүп берилип аткан эл аралык каражаттардын бардыгы кайтарамсыз, гранттык түрдө, эч кандай кредиттик каражаттар ушул убакка чейин жумшалган жок. Пикириңизге рахмат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы мониторинг жүргүзүү департаментинин директору Анаркул Айталиев менен маек курдук. Жаңылыктарды улантабыз. Өлкө боюнча жападан жалгыз тропикалык өсүмдүктөрдү өстүргөн жай ремонт иштерине муктаж. Учурда оранжереяда өстүргөн жай ботаникалык бакчада жайгашкан. Анткени бул имараттын жайгашканына быйыл 70 жыл толот. Ал эми пальма бактары 47 жыл эле өстүрүлүп баштады. 47 жылдан бери эле өстүрүп келе баштаган. Ботаникалык сейил багын кызматкерлери оңдоп түзөө иштерине каражат табылса жакшы болорун 11 каналына билдиришти. Растения у нас хорошо себя чувствуют, конечно. Биздеги өсүмдүктөр албетте жаз келгенден тарта жакшы өсөт. Акышында болсо бир аз маселелер жаралат. Себеби биздеги атайын гүл өстүрүүчү жайларда бардык шарттар каралган эмес. Мисалы, жылуулукту сүйгөн кайсы бир өсүмдүктөр шамалга дуушар болуп, көбүн жоготуп зыян тартып калабыз. Ошондуктан шарты бар жай болсо, сейрек кездешкен гүлдөрдү багуу алда канча жеңил болмок. На жизни наших тропических, субтропических растений. Британ ханзадасы Уильям интернетте бийчи катары таанымал болуп жаткан чагы анын видеого тартылып калган бийи өтө начар деген интернет колдонуучулардын баасына татыды. Ханышанын эркен небересин бийлеп жатканы Швейцарияда курорттордун биринде эс алып жаткан маалда тартылган. Айрым интернет колдонуучулар анын абышкадай болуп бийлегенин жазышып, иренжигендей түр калтырып комментарий жазышкан. Айрымдары герцог Кембридж окуу жайында окуп жүргөндө бийлегенди үйрөнгөн эмеспи деп сындап жиберишкендер да болгон. Айтор, Британ королдугундагы бийчи каармандардын талантын интернеттен көрүп коюңуздар. Мына ушундай кабарлар өтүп бараткан жуманы жыйынтыктады. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр жакшы, маанайда өтсүн. Кайрадан амандыкны көрүшөлү.